Жалал-Абадка губернатор дайындалды. Финполдун төрагасынын мурдагы орун басары суракка чакырылды. Ала-Букада алтын кенинде өрт чыкты. Шайлоого катышкан партияларга 5 миллион сом кайтарылабы? Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышабы? Өзү жооп берди. Түркияда 2 кыргыз жараны кармалды. Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Абдысаттар Сыргабаев дайындалды. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн маалымат кызматынан кабарлашты. Тиешелүү буйрукка өкмөт башчы Садыр Жапаров кол койду. Сыргабаев буга чейин Сузак районуна караштуу Барпы айыл аймагынын башчысы болуп иштеп келген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасынын экс орун басары Эмил Жамгырчиев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына суракка чакырылды. Ошондой эле Жамгырчиевден тышкары өкмөттүн аппаратынын башчысынын мурдагы орун басары Бакытбек Калмуратов дагы сурак берип жатканы айтылды. Алдын ала маалыматтар боюнча экөө тең тергөөчүнүн тергөө буйругунун алкагында УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматына жеткирилген. Бакытбек Калмуратов менен Эмил Жамгырчиев өрдүктүн эти менен ат кесичилик ишинде тийиштиги бар экени айтылып келген. Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы Иштамберди алтын кениндеги Full Gold Mining тоо кен компаниясынын фабрикасында өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, алтын кен ишканасына таандык имараттан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 10:22-де Чаткал райондук номер 79-өрт куткаруу бөлүмүнөн 1 бөлүм, кошумча Ала-Бука райондук номер 70-өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 1 бөлүм, жалпы 2 бөлүм тартылган. Кошумча маалымат берилет. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышкан саясий партиялардын көрөөгө койгон акчасын кайтаруу боюнча маселени талкуулай элек. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү журналисттерге билдирди. Анын айтымында, мыйзамда партиялардын акчасын кайра кайтарып берүү каралган эмес. Партиялардын акчасы кайтаруу шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргенден кийин талкууланат. Биз бул сунушту депутаттарга киргиздик. Биз мындай маселеге биринчи жолу туш болгондуктан мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин партияларга акчасы кайтарылып берилет, деп билдирген Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү. Белгилей кетсек, шайлоого катышкан 15 саясий партия 5 миллион сомдон Борбордук шайлоо комиссиясына төлөшкөн. Президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров эгер мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилсе, президенттик шайлоого катышаарын билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Жогорку кеңеш президент менен парламентти шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча иштеп жатат. Эгер ошол өзгөртүүлөрдүн негизинде мыйзам уруксат берсе, шайлоого катышам, деп билдирди Жапаров. Белгилей кетсек, азыркы баш мыйзамга ылайык, президенттин милдетин аткарып жаткан киши шайлоого катыша албайт. Ал ошондой эле бул маселе боюнча чечим чыгара электигине байланыштуу азыр бир нерсе деп айтууга эрте экендигин билдирген.